Apake, ak sütüңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай адам экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип, ушул катты жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү, сен менин бул кылган ишимди туура деп табарсың. Ооба апа, сөзсүз туура дээрсиң. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Антсең да, түшүнсөң да, сенин жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага айтылбаган сурооң калар. О балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир эле жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң коштошуп кете бересиң? Мен сени эмнеге түрүп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң, сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. А менин азыр кайтайын дегеним, биз бул согушту өзүбүз тилеп алган жокпуз. Бул согуш көптүн башына түшкөн мүшкүл иш, бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Биз аны үчүн жан берип, биз аны үчүн кан төгүп, аны жеңип чыгууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эч качан эртик көрсөтөйүн деп эңсеген эмесмин. Мен өзүмдү эң эле жөнөкөй, эң эле асыл кесипке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна колума курал кармап жоопкер болдум. Ал менин айбым эмес. Мен бир сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып, өзүм кайра кайтпайм. Душмандын талуу жерин жок кылып, андан кийин өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыктары үчүн ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүккө кайыр кош, кош карааныңдан кагылайын ала тоом. Сенин лейтенант уулуң Майсалбек Субанкулов.